Кылмыш иликтөө кызматы алгач Кыргызстанда 1917 жылы түзүлгөн. Ал учурда Кыргызстан Советтер Союзунун курамында болгондуктан кылмыш иликтөө кызматы жалпы куралдуу күчтөрүнүн бир багыты болуп саналган. Кылмыштуулукка каршы күрөшүүдө атайын адистер даярдалып, мыкты деп саналган офицерлер сап башында турган. Өтө оор кылмышка барып, эчендеген эр азаматтар өмүр менен кош айтышты. Жыргал Болотбекович, жогоруда Талант Конторович менен өзүңүздөр да сүйлөшүп кеттиңиздер болуш керек. Азыр ыкчам маалыматтын негизинде Аламидин районуна чыгасыздар. Ошого карабастан 6 кызматкер бөлүп бериңиздер. Кырсыгы жок, кылмышкерди колго түшүрүшүбүз керек. Камиль Кадралиевич, азыр айтылган, жогоруда айтылган оперативдик иликтөө иштери боюнча Конторович азыр айтып кетти. Ал боюнча азыр 6 кызматкер спецназдан дайындап, инструктаж берип, формачан бардык экипировкасын даяр турат. Камиль Кадралиевич коюлган талаптардын негизинде тапшырма түшүнүктүү, тапшырманы рұқсат Кайкулович, кечээ түшкөн маалымат боюнча балдар текшерип келишти. Орду бар экен, действительно. Ишмерчим түзүлдү, бул кылмышкерлерди кармоо боюнча. Азыр бөлүмдүн кызматкерлери менен иш бөлмөмдө отурушат. По вчерашней информации, какие планы у вас? Сейчас план. В данный момент наши подозреваемые находятся в селе Лебединов на автомашине. Прошу вас выехать на задержание. При них возможно, имеется оружие. Ваша информация подтвердилась. Так точно. Ребята оружие брали? Так точно. Бойцы, работаем строго по инструкции. Задача ясна? Анда Кыргыз мамлекети өзүнчө мамлекет болбой Россиянын составында болгондуктан ошол себептен кылмыш иликтөө кызматы деп эң биринчи жолу ошолордун жобосунун негизинде түзүлгөн да. Эң биринчи начальнигибиз Имаш Кабеков болгон. Ал киши башында туруп, биринчилерден болуп туруп, баягы басмачылар менен күрөшүүдө, мал урурлук менен күрөшүүдө, бандитизм менен күрөшүүдө чоң баягы үлгүлүү иштерди, кылмыштуу беттерин ачышканда. Себеби дегенде биздин убакта транспорт аз эле, телекоммуникациялар мүмкүнчүлүктөрү почти жетишсиз болчу. Опергруппа эгерде кылмыш болгон, окуясы болгон жерге мен Манас районунда баштадым эле.
эгерде Нылды деген айылда ошол жерде оорлук болуптур десе, биз көчөгө чыгып, остановкадан туруп, аны маршрутка автобуска чыгып, баланча автобус менен же болбосо попуттуу машина менен барабыз. Как-то опергруппа машина жок эле бар. Азыр эми ар бир рооддо ички иштер бөлүмүндө машиналар бар, телефон бар, санариттик телефондор, чөнтөк телефондор бардыгы бар. Ошол себептен азыркы мүмкүнчүлүктөр чоң. Кылмыштуулукка каршы турган эр азаматтардын башкы милдети мекенди сактоо, коргоо. Ал үчүн алар өз өмүрлөрүн тобокелге салып, күн түн дебей эл кызматында. Алардын бул эмгеги менен коомдогу канча деген кылмыш алдын алынып, канчасынын бети ачылып келет. Легендарлуу генералдар иштеген бүгүнкү күндө Уголовно-Розыскада Уголовно-Розыска кылмыштуулук менен күрөшүүдө көптөгөн кызматкерлер өзүнүн жанын берген, бул боюнча өмүрүн аябастан иштеген. Көбүнчө эле ушул Уголовно-Розыскада иштегендер үй-бүлөнү унутуп калат. Канчалаган кылмыштардын бетин ачтык чогуу өзүбүздүн жетекчилик менен, коллектив менен, напарниктер менен деп айтса болот. Көпчүлүк каза болуп калган балдар бар, биз менен чогуу кылмыштуулук менен күрөшүп атып. Алар боюнча мындай бир эсте каларлык күндөр болгон. Мисалы, биз Ошо булайсында, ушул түштүк региондо кылмыштын бетин ачып атып, по линии экстремизм, по линии терроризм багытына өтүп кеткенбиз, ушул адам өлтүрүү боюнча иштеп атып. Ошол эле группадан убийство боюнча иштеп атып бир 10дон ашык кылмышкер кармадык. Анын 8и ошол учурдагы бүгүнкү күндө Сирияга барып, согуштук аракеттерде жүрүп келген балдардын арасында ошол жакта жүрүп келген балдарды кошо кармадык. Так, переворачивайте его сюда. Следственная служба Министерства внутренних дел. Следователь Джурбаев. В настоящий момент вы подозреваетесь в сбыте наркотических средств. Имеется ли в вашем автотранспортном средстве запрещенные вещества, либо наркотические средства, запрещенные на территории Кыргызской Республики? Да, имеется. Где и где они расположены, ваши? Под сиденьем? Под сиденьем? Да. Под водительским или пассажирским сиденьем? Пассажирским. Так, значит, в данном автотранспортном средстве Subaru Impreza была обнаружена черная коробка под передним пассажирским сиденьем с надписью GBR. Значит, в данной коробке обнаружен полимерный пакет с фиксатором.
порошкообразным веществом белого цвета. Что это такое? Я не знаю. Хорошо, дальше. Так, далее в коробке обнаружено тоже в полимерном пакете вещество темно-коричневого цвета со специфическим запахом, предположительно опийной группы. Толық аты. Сапарбеков Айбек Айтмурзаевич. Туған күні қашан? 25. 05. Конвой!